Birinçiden Kırgız mamlaketinde akırkı жылдары тарихи окуулар өтө көп болду. Экономика жаатында өзүңүздөр билесиздер, Евразиялык экономикалык биримдикке биз кирдик. Бул жерде өзүбүздүн өндүрүшчүлөргө ыңгайлуу климатты түзүп бердик десек болот. Ошондуктан бул Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттерге Кыргызстан мурда 6 миллион эли бар рынок боло турган болсо, 180 миллионго жакын рынокко чыктык да. Ошондуктан бул келечекте биздин Кыргызстанга кызыктар инвесторлорго жакшы бир ыңгайлуу инвестициялык климат түзүлдү десек болот. Ошону менен эле бирге жогорку кеңеште бир канча тарыхый окуялар кабыл алынды. Бул окуялардын бирөө бул аэропорт Манастагы Американын авиа базасынын денонсация кылуу боюнча дагы маселе кабыл алынды. Тынчтык жолу менен бүгүнкү күндө Американын авиа базасы бүгүнкү күндө чыгып кетти. Ошондуктан биздин 5-чакырылыштын депутаттары тарыхый окуяларды, тарыхый чечимдерди көп алды десем жаңылышпайм. Всё да? А какие изменения произошли в экономике за последние 5 лет? Акыркы 5 жылдыкта өзүңүздөр билесиздер, 2009 жылы республикалык бюджет 54-55 миллиард болсо киреше бөлүгү. Азыр 2015 жылга 118 миллиардка чыкты да. Ошондуктан чыгаша бөлүгү дагы разница бар. Анан кийин бизде ички дүң продукциянын өсүшү 5 жылдын ичинде 200 миллиарддан 400 миллиардка чейин өстү. Ошондуктан өзгөрүш жакшы. Аны биз көрүштү, билишибиз керек.